Жай мезгилинде ак бууранын жээги сууга түшкөнү келген эс алуучуларга толот. Жүздөгөн шаар тургундары өздөрү менен алып келген тамак аштардын калдыктарын отурган жеринде калтырып кете берет. Мындан улам дарыянын жээгинен кас катар үйүлгөн бөтөлкөлөрдүн чөмөлөлөрүн кездештирүүгө болот. Мындай көрүнүш маданиятсыз тургундардын айынан келип чыкканын эс алуучулар айтышат. Биз деле бүгүн биринчи жолу келдик бул жерге. Ал ушул жерге келип отурсуздар. Анан башка жер жок экен, таза эмес экен. İlancı жоқ. Келіп отырдық. Кандай дейсиз эже? Биз келгенде таза эле. Эми адамдар отурушат экен, ташайт экен, жейт экен, ишет экен. Мисалы она düşөсү эле силердики болуш керек эже. Жаңы эле ачылды. Ошо. Эми мунуларды чогултуп, топтоштуруп койсоңуздар кандай болот? Эми кетип атканда отурган жерибизди тазалап кетебиз. Ошо маданияты жоктордун да баардыгычы. Отурушат, монтип баары таштап кетишет. Biz Gümüş'ten orozuz biz bilemeyiz. İşte suyun cegine gezecek bunlar görünüştü görüp otasınlar. Büt barı taşlayıp geçecek. Biz жыйнап неме кылып кетебиз. Бу жерден бала чакка менен сууп келебиз. Булар суу сашат, жалаңгаш балдарга келебиз. Анан кетерде кайра жыйнап жакшынакай кылууга кетебиз. Көп жыйнабай коюп туруп эми олар. Көп жыйнабай коет экен. А так арды жыйнап кетиш керек. Ак бууранын жээгинде таштандылар көбөйгөнүн мында калган бөтөлкөлөр жер барабар болуп көмүлүп калганынан байкоого болот. Отурган жерин таза кармап, бош идиштерин топтоп таштандыга ыргытам деген тургундар да жок эмес. Бирок алар сейрек кездешет. Призываем всех отдыхающих. Эс алуучуларды тазалыкка чакырып кетет элем. Отургандан кийин тамак аштын калдыктарын атайын таштанды таштоочу жайга салышса, шаарыбыз таза болмок. Забирали с собой вот эту тару пустую. Дарыянын жээгинде атайын урна жок. Бирок эс алуучу жерден 50 метр алыстыкта таштанды таштоочу жай бар. Жол бою деле кичүү көктөр орнотулган. Бирок ага карабастан желим бөтөлкөнү коомдук жайда көчөгө таштагандарга да күбө болдук. Ак буура дарыясынын жээгин тазалоо үчүн Ош шаардык жашылдандыруу комбинатынан болгону 5 кызматкер бөлүнгөн. Ал эми тазалануучу тилке 15 чакырымдын тегерегинде. Озгур айылынан тарта Оштогу шаар аралык автобекеттин жанына чейин. Дарыяга кирингени келип, мант, самса жейт, кагаз пакетин, баклашкаларын таштайт. Мисалы 1000 же 2000 адам киринсе, ар бири бирден дарыбыздын почогун же баклашка же бөтөлкөсүн таштаганда эле уже дарыябыздын алаулуу болуп калат. Дарыяга пакеттерди, мусорларды кечкурун таштабаса экен деп кайрылып кетер элем. Дарыянын боюндагы таштандылар бир гана шаардын көркүн бузбастан адам өмүрүнө да кооптуу абал жаратат. Булганган ак буурадан пайдаланган тургундар түрдүү ооруларга чалдыгып калуу коркунучу бар. Таштанды ташталып, агын суудан суу аркылуу жуга турган оорулар бар. Анын бири гепатит А оорусу, кишечный инфекция, брюшной тиф, ошолордон жугушу мүмкүн. Эгерде ошол сууну пайдаланса, адам өзүнүн ден соолугун жөнүндө өзү кам көрүш керек. Тобокелге салып, агын суу адал, ушу тогуз томолонуп келгиче адал болуп калат деп иче берген болбойт. Дүйнөдө жылына 4 миллиардтан ашуун желим бөтөлкө ыргытылат. Алар 1000 жылга чейин чирибей зыян тийгизет. Калктын саны көбөйгөн сайын Ош шаарында ушул көйгөйдү бир жолго кое албай келет. Андыктан адистер жарандарды, коомдук жайларды, айрыкча суу жээктерин таза кармоого чакырат. Арген Камалдинов, Самат Сайдамат уулу, Ош Бирим жаңылыктары.